Кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин көрүүчүлөр, Алтын Доордун асыл адамдары. Бүгүн Кутордодо отурам. Бакыт байке менен жолугушуп, бүгүн Кутордодо киши көп, бизде жаңылык көп. Ушунча күндөн бери бизде ааламдык окуялар да болду, тарыхый окуялар да болду. Азыр ушул окуялар менен сиздер менен бөлүшөбүз. Анан Бакыт байке менин биринчи суроом, бүгүнкү күндө квантовый переход деп эле айтылып атат. Уже канча убакыттан бери, бирок ошол квантовый переходдун маани мазмунун түшүнбөгөн көрүүчүлөр болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү Бакыт байке экөөбүздүн маегибизди ошол квантовый переходдон баштасак. Байке, сөз сизде. Сөздү ошо квантовый переходдон баштаңызчы, анан ушул маалымат бергенден кийин анан ааламдык окуяларга өтөлү. Квантовый переход деген биз баягы физик эмес, бирок биздин түшүнүгүбүз боюнча бул өзгөрүлүп аткан жыштык, бир жыштыктан бир жыштыкка өтүү же бир нерседен бир нерсеге өтүү, бир кубул өткөн нерсени квантовый деп эсептейбиз. Мисалы бүгүнкү күндө бизге 4-3 измерение деп атат. Биз жашап аткан жашоодо жыштык анан 4кө өтүп атабыз, 4төн 5ке, 5тен 6га деген ушундай жыштыктарга өтүп атабыз. Мына ошолордун ортосундагы өтүп аткан аралыктарды квантовый жыштыктар деп айтылат. Мына ошол өтүп аткан нерсе бүгүнкү күндө ошол биз мындайча түшүндүргөн болсок, мына бул 3-чү жыштык, бул 4, бул 5, 6 болсо, мына ушулар мурун мындай бири-бирине алысыраак болсо, бул жыштыктын аралыктары бүгүн ушунча убакыт келип, баардык нерсе мындай биригип атат да. Бул жыштыктар бири-бирине жакындаган сайын биздин да биздеги бул энергетикалар бул жыштыктан бул жыштыкка, бул жыштыктан бул жыштыкка өтүп аткан учурду биз ошол квантовый деп эсептейбиз. Өтүү бир өңдөн бир түскө өтүү же болбосо бир жашоодон экинчи жашоого өтүүлөрдүн баары ошол квантовый жыштык деп атап атабыз. Анан Бакыт байке, Кутордодо аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Мынакей пирамида деп азыр боз үйдүн үстүнө пирамиданы орноттук кристалл таштарынан. Ошол жөнүндө кеңири маалымат бериңизчи. Бунун деги эмне кереги бар бизге? Элге эмне кереги бар? Эмне кызмат кылат бул кристалл таштары? Бул пирамида негизи эле. Ошол кайра жыштыкка келип такалып калабыз да. Себеп дегенде жыштыктар өзгөрүп атат деп атпайлыбы? Жыштыктар өзгөргөн сайын баардык нерсе ошол жыштыкка байланыштуу нерсенин баары өзгөрүүдө. Мисалы бүгүнкү биздин жашоо биоэнергетикалык жыштыкта кармалабыз да. Мына ошол жыштыктын баары ошол бул жакындоодо жана бири-бирине өтмө катмар болуп өтүп аткандыктан өзгөрүүгө туш келип атат да. Ошол биз азыркы өтүп аткан жыштыкты учурда кристаллический жыштык деп айтылат. Адамдын ошол биоэнергетика же биокристалл денесинин баары ушул кристаллический нурга өтүп аткан учурда, буга биз өткөндөн кийин адамдын бул био катуу денеси мындай айтканда жукарып аткан учурда, жукарып адамдагы баардык сезимталдыктар баары ачылып, бизге параллель болгон же катарлаш болгон жыштыктарга энергетикасына биз кирип баратабыз да. Ошонун нерсесинен бүгүнкү ошо кристаллизация деген энергетикалар ушунчалык түшүп атат. Булардын баары бизге аяндар менен келип атат. Ушуну кыласыңар, ушуну жасайсыңар дегенден анан ошол буга чейин эле турган боз үй болчу. Боз үйдө бул ааламдык күч, ааламдык кызмат аткарып турган. Ошого бир дополнительный бүгүн тиги жыштыктар өзгөрүп атканына жараша ошол ааламга түз тартып туручу энергетиканы орнотуш керек болчу. Ошонун негизинен ошол пирамиданы орнотушка туура келди. Анан пирамиданы орнотуп койгондон кийин бунун өзү да бир аздык кыла баштады. Себеп дегенде азыр кристаллический доор жүрүп аткандыктан ошол кристаллдарды тартып элге, адамзатка жайгаштырып отурташка бүгүн мүмкүнчүлүк берип атат аалам. Себеп дегенде ошол энергетикалар канчалык жерге отурган сайын адамдарда бул өзгөрүү процесси батыраак жүрөт да. Мына ошол иштерди аткардырып атат. Ошон үчүн биз бул жерге ошо пирамидадан кийин ошол кристаллдарды койдук. Кристаллдарды койгондон кийинки анын касиетин, анын иштешин көрө баштадык. Бүгүнкү күндө
билбейм, сезимтал адамдар сезип атат, сезип жатат болуш керек. Анткени биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанды, өзүбүздүн эле Бишкекти алып көргөндө бүгүн ошол кристаллический нурлар бүт тарап атат, элдерге кандайдыр өзүнүн таасирин берип атат. Бунун таасирин кандай билсек болот дегенде, адамдардын түштөрү башкача боло баштады, өздөрүнүн жашоосу да бир өзгөрө баштады. Мурункудай эскичилик же адамдын акылы менен түзүлгөн ойлордун баары өзүнөн өзү бир жок болуп эле бир жаңы бир максаттар пайда болуп, бир жаңылыкка адамдын аң сезими өсүп атыр деп көрсөткөнүм боюнча ошондой иштер болуп атат да. Ошондо Бакыт байке, кристалдык нурлар ааламдан түшүп атабы же Кутордодон тарап атабы? Обязательно бул ааламдын түпкүрүнөн түшүп атат. Ошо кристалл нурлардын өзүнүн свойстволору бар да. Бул ааламдык нурлар ошо кристалл нурлардын түшүп атканын ичинен бүгүн адамзаттагы чоң өзгөрүү болуп атат. Бул ааламдын түпкүрүнөн келип аткан жогорку жыштыктын энергетикалары деп коебуз. Ошон үчүн кристалл биз болгону ошо кристаллды ойдун күчү менен тартып отургузуп, анан ошол жалпылыкка жалгап атабыз да. Анткени энергия деген түрүндө баарыбыз эле жашоодо энергия, өзүбүз да энергиябыз да. Ошол ишти аткар деген бизге да сезимге салынып, аткар деген иштерди аткарылып атат да. Ошондо Кутордодо турган пирамиданын кызматы кандай болуп калды? Биринчиден мунун кызматы өзүң деле байкасаң керек, мурдагы кирип биз отургандагы энергетикадан бүгүнкү биз отургандагы энергетика экөө такыр эки башка. Себеп дегенде ошол энергетиканын таасиринин негизинде ошол ордодогу суу да өзгөрүп атат, ошол жердеги бир адамдардын да бир аң сезимин байкап атабыз, кандайдыр өсүп атканын, кандайдыр бир аларда өзгөрүү болуп атканын. Ушул иштердин баарын ошол келип аткан энергетикалардын күчү иштеп өзгөртүп жатат да. То есть ушул Кутордого келип боз үйгө отурган адамдыкы өзгөрүп атабы? Мисалы боз үйгө отурган адамдыкы эле эмес, адам ошол жерден алган энергетикасын өзү нур таратуучу, нур өткөрүүчү да ар бир адам. Ал үйүнө барабы же кайда барабы, ошол энергетика баардык жака ошол адам аркылуу да тарап атат, аба аркылуу да таркап атат, суу аркылуу да таркап атат. Могу бир жерде неме медитация өтүп атпайбы күн сайынчы? Медитация аркылуу улуу тилектер менен да таркап аткан ушул да. Сонун керемет. Сонун Бакыт байке, анан кийин могу таштардын бардыгын булар жөнүндө да айтып бербейсизби? Булар эмне болгон таштар? Бизге белги түшкөн ошол кристалл, биз кристаллдарды койборукпу? Анан ошолордун баарын активация кылганда бул адамдардын чынында колуна кармап же болбосо мына үйлөрүнө сууга куюп коюп сууга койсо, бул таштар өзүнчө азыр биринчи бул энергетиканы булар биринчи кабыл алып атат да. Биз мисалы тоолор, көлдөр, жаратылыш дегендейчи, булар биринчи кабыл алып атат. Ошон үчүн булар адамзатка тез өтүш үчүн адам буга канчалык жакын болгон сайын ал энергетикага адам бат өтүп атат да, бат адамзатка сиңип атат. Ошон үчүн бул кварцевый таштар деп коет экен. Мында ошол үстүнүн бергени боюнча берди. Ошол активация кылганда кристалл таштардын баары бул адамдардын колунда болобу, мойнуна тагам жүрөк алып отурганда ар бир адам сезе баштайт экен. Ошол өзүнүн денеси клеткасында чоң өзгөрүүлөр болуп атканын, то есть ошо мен ойлойм свойствосы адамзаттын клеткаларынын ошол кристаллический энергетикага толо баштаганычы. Ошондой касиет да. Бакыт байке, муну элдердин баары таап алып эле, элдердин баары үйүнө кармай берсе болот да туурабы? Обязательно. Боло берет. Ал именно эле биз берип эмес мунучу. Бул ар бир адамдын ошого аң сезими жетиш керек да. Мисалы, бүгүн сиз жаратылыш менен бир болгула деп атпайбы, гармонияда болгула дегендейчи. Жаратылыш менен гармонияда болгон адамда оору да жок да, чынындачы, кырсык да жок, эчтеке жок. Биз ошо жаратылыштан бөлүнүп калганбыз да. Эми ошолордун баарын кайра бириктирип ошого бир журулуш үчүн биз ошол ташы барбы, суусу барбы, баарын ошондой көз караш менен карап, ошондой сезим менен сезимге салсак, аларга биз аралашып журулуша баштайбыз да. Энергетика азыр
ушунчалык бат өзгөрүп аткандыктан адамдардын өзгөрүшүнө кыйналбай, кысталбай ошол келип калган жаңы доорго өтүүсүнө жол шыр болот деп эсептейбиз да. Ушул таштардын атын айтып койбойсузбу, элдер кактан алат? Бул биздин неме боюнча чакмак таштар деп коет кыргызчачы. Биздин түшүнүк боюнчачы биз баягы физиканы өткөн жок, бирок чакмак болгону менен бул аябай өткөрүүчү, өзүнөн бат энергия өткөрүүчү таш. Мынча айтканда бул Карсовойдун парадоксуна кирет экен. Мисалы адам колуна кармаганда адамга сразу бул таштын өзүндөгү энергетикасы бат өтөт да. Ошон үчүн активация болуп атканда келип аткан энергетикаларды ошол адамдын клеткасына бат өтүчү нерсе. Ошон үчүн ушуну биз таштарды алдырдык. Мисалы 2-3 күндөн кийин элге ошо жетишинче канча жетсе ушул окурмандар же көрөрмандар ушундай таштарды үйлөрүнө жыйнап эки алаканын алып отурса, баланча саатта биз активация кылабыз деген учурда ошондо баардыгы жабыла бул энергетиканы тартканда, анан ошол таштар аркылуу адамдын денесине клеточный уровеньде деп коет, ошондой энергия өтө баштайт да, адамдагы көп нерселер, оорулар да жок боло баштайт. Деги эле баардыгы эски терс нерсени адам ошо биологический энергиясын ала баштайт да. Бул негизи канча жаштан баштап муну пайдаланыш керек? Бул кичинекей балдарга кереги деле жок болсо керек да. Аны билбейт экенбиз. Адам затка дейт. Кечинде эле ошол аяны алдык. Түшүнбөй калдым, жанагы нават барго. Наваттай болгон кристалл ошондой бир немелерге салып коюптур, идиштер өзүнүн иштерине. Тим эле ушундай. Билбейм, мен түшүнбөй калдым. Ар бир адамга мен ойлогом бир колуна кичинекей 2 таш болсо болот депчи. Жок, ар бир адамдын өзүнө бир килограммдап берип аткандай көрүнүп калды ама. Анан бул таштын аябай ушул учурда ушунча таасири күчтүү окшойт. Анан ошол бүгүн сизге бул YouTube'га да салып койсокпу деп мына бул жактагы касиеттүү адамдарды да отурушат. Анткени кече да өзүңүз айтып кеткендей бир чоң кубулуш окуялар тарыхый да болуп кетти. Ошол жөнүндө да кичине маселе кылып элге кичине түшүнүк берсекпи депчи. Таштар жөнүндө дагы бир суроо бар да, Бактбек эке. Бул таштарды эми элдер каяктан алат? Мен ойлойм, мен мындай таштарды бала кезде бизде өзөндөр акчызак да, азыр да өзөндөр бар да. Ошондой жерде көп болчу. Билбейм, бала кезде мынтип чакмак кылып эле чарчатып жүрчүк. Ар бир жерде болсо керек дейм да. Просто адам чыгынып карай коюш керек. Мына 2 таш ордук кылбастыр, үйүнө алып койсо. Эми бул таштар не обработаны ушундай таш болуш керекпи? Мен кече күнү дүкөндөрдү кыдырдым дагы, анан кристаллдарды карадым да, магазин дүкөндөрдөнчү. Алардын бүттүгү обработаны экен. Ушундай обработаны деле болсо болобу? Алып, например, кулон кылып тагынып алса, браслет кылып тагынып алса, же болбосо чөнтөгүнө тумардай кылып тагынып салып алса, булардын түрлөрү көп экен го. Бардык эле түрлөрү боло береби? Кристаллдардын. Билбейм, кварц деген нерсе айтып атабыз. Кварцтын түрүнө кандайлар кирет? Кварцпы же кристаллбы? Кварц да, менге кристалл деп биз баягы тааныган нерсени айтып атырык, анан буларды кварц деп коет экен. Кварц таштар деп коет экен. Анан мындай таш билбейм, обработка кылбай эле, мисалы биз деле ошол кристаллдарды койгондо биз хрусталдардан койдук го, ошол эч кандай обработка жок эле, как есть кандай болсо ошондой кылып коюп аттык да. Жок, мен тиги дүкөндө сатылып аткандарды айтып аттым да, натуральный таштар деп. Билбейт экен, мен да бул менен биринчи жолу сталкивать этип аткан учурларда бизгече. Бара билип калабыз го, эмне да так. Ошондой нерсе болуп атат. Сонун, рахмат Бактбек эке, сонун кабар. Эми тарыхый окуяга өтсөк. Эмне тарыхый окуя болуп кетти? Канчалык маанилүү бул бүгүнкү күндө? Аябай чоң маанилүү биз үчүн болуп өттү. Анан бул илимди түшүнгөндөр, бул жолду түшүнгөндөр үчүн да алардын баары түшүнөт деген ойдобуз. Негизи эле бул илимде кармалуу күчү деген баарыбыз эле билебиз да. Азыркы кезде бул аябай актуальный болуп атпайбы? Баягы тегинен келе аткан карма күчү угуп келе атат, ата тектен келе аткан каргыштар бар. Бул каргыштар бир эле жалгыз адамды эмес, улут арасында да, уруу арасында да, мамлекет арасында да
мындай нерселер болот экен да. Биз бул илимди билчик, анан бирок именно ушундай тарыхый окуя болуп кетет деген отургандардын да үчүктаса оюна кирген эмес болуш керек. Бирок ошондо окуя болуп кетти. Ал кандайча болуп кетти? Ушул жерде жуманын ар бир 4-күнү улуу от жагылат да. Улуу от жагылганда ошол улуу от аркылуу ошол жерде отурган жигиттер байланышка чыга баштайт. Улуу отто көбүнчө бизге келип анан аталар келсе, же болбосо улуу күчтөр келип ошондой нерселер болот. Жана бул улуу отто турганыбызда негедир эле баягы энергетический түрдө эки башты кезилген алып келип ортосуна таштап койду да. Ордого чечиш керек деп. Анан баарыбыз эле туруп калдык. Бул эмне эки баш деп, ар ким ар кандай өзүнчө жоруй баштады, бирок баардыгы эле көкүрөккө келген жок. Ошо менен эртеси биз Манжыл атага бармакпыз. Анан Манжыл атага чыктык. Анан Манжыл атага чыкканда, ошонун алдында, ошондо Казакстанда ызы чуу болуп аткан. Башталган беле, ошондо башталып калды эле. Анан арабызда дагы бир ачылган бала бар эле. Анан алдан сурап калсак, анын айтымы боюнча ошо кара туман деп коет, бизде баягы энергияны бөлөбүз да, кара ак депчи. Анан кара баскан убакта сөзсүз бир ызы чуунун үстү болот, же кырсык болот. Ошондой да, ошонун убагы келип калды деген. Ошондой каптап калыптыр деген. Анан Казакстанды эстартыбыз Казакстан болуп калды. Казакстанды карай салсак, чындыгында эле бир Казактын кең талаасы кең болсо, Казактын бир кандай жерлери кара туман болуп, ушунчалык казак эли. Анан ушундай бир кооптонуу болуп атканын көрдүк. Бирок эчтеке деле чечкен жокпуз. Болгону гана ошол ордо улуу от бүтүп атканда анан тилек кылып коелу, боорду ошол тазалап коелу деген ойлор менен баягы жакшы тилектерди айтып энергия жөнөттүк. Бирок энергиялар негедир өтпөй койду да. Анан ошо менен таң калыштуу тарап кеттик. Эртеси Манжыл атага бармак элек. Анан Манжыл атага кетип баратабыз. Эртең менен анан как раз бул Турдалы экөөбүз бирге отуруп баратканбыз. Ошо боомдун өтүп калган убакта телефон чыңырап калды. Неме бизге мындай деген суроо келип калды. Казакстанга Кыргызстандан жигиттер кетип аттыр. 150 жоокерди. Ошону силер кандай карайсыңар деп. Биз аны ойлонгон да жокпуз. Ошол убакта беле Турдалы өзүнүн сезимине түшүп калды окшойт. Аламда баягы казактын бир атасы бар эле го. Деген ошол ата келип атат, негедир бата сурап атат. Дегенден таң калып, эмнеге бата сурап атат деген менен экөөбүз ошо менен вопросту жаап койдук. Анан көп өтпөй эле анан бүт эле ата арбактардын баары, казагы да, кыргызы да баары эле төө жетелегени бар. Бүт эле Манжыл атага чогулуп аткандан кийин бизде бир кызыктай нерсе боло баштады да. Биз Манжыл атаны 2 жылдан бери жабык деп угуп, анан барып ошонун энергетикаларын ачып коелу, тазалап коелу деген ниетте баратсак, эмнеге бияка бүт ата тектер чогулуп атат деген ниеттен анан жылы бердик. Барар көрөрбүз деп. Анан бардык, барганда чындыгында эле ушунчалык мазар жүдөп калыптыр. Мындай айтканда, мунукудай энергетикалар көрүнбөйт, мунукудай энергетиканын иштегени жок. Бирок ушунчалык кубаныч менен ал жердеги атактектин баары тозуп алды. Ошол жерден эле көрүнүштөр болуп атты, аяндар болуп атты. Анан арабызда бир жигит бар эле, ошол кече Казакстанды көргөн Самар аттуу. Ошол жигит эми жаңы ачылып атканда, жаңы ачып аткан адамдардын баарын билип коесуң да, сыртынан карап туруп элечи. Бул жаңыча бир нерсе алып атат деп. Ошол жигит эле кайсалыкта эле башым чулкуп калды. Анан кийин бияка чыгарып эле эмне болду десек эле, ой, хан өзү да орусча сүйлөгөн, кыргызча сүйлөгөн бала да, мындай кызда. Хан Кененсары деген келди. Чөгөлөп кечирим сурады дегенде ошондон кийин ушунчалык бир сезимдер ачылып кетти. Баягы баардык нерсени биз сезип баштадык. Эмне үчүн кече Кененсарынын башы келгенде кайра эжибизге келди да, отко мичине алып келгенчи. Анан ушуну чечиш керек турбайбы деп эле ошол жерден эле баары жалпы тилек менен эле кечирдик деген
тилек бердик. Ошол мен ойлойм, ошол карма болуп, Казак менен Кыргыздын ортосунда кармалуу бир тоскоолдук күч болуп жаралып туруп, ушул эки мамлекеттин тең өнүгүшүнө аябай чоң жолтоо болсо керек. Ошо энергетикалар жарала берген, көбөйө берген. Анан ошол нерсе алынгандан кийин эле Казакстан эртең эле ачылат деп койду. Айткандай эле эртеси Казакстанда ошондой нерсе ачылып кетти. Анан биз ойлойбуз, ошол эки элдин ортосундагы ошо жаралып калган тоскоол болуп же ошо кармалуу күч болуп топтолуп калган энергетиканы урпактар чечишке туура келип, убага келген экен, ошону чечтик деп. Ошондой бир тарыхый окуя болуп кетти. Ушул карма боюнча суроо берейинчи сизге. Биздин бир көрөрмандарыбыздын бирөөсү ушундай суроо берген да бизге, негизичи 13 жылдык кара дубаны адам кантип чыгарса болот депчи. Эгерде ушундай тарыхый окуя болуп карма эки мамлекеттин ортосундагы карма чечилип атса, элдердеги жанагы кармаларды, дубаларды ушуга чейинки ошолорду кантип чечсе болот? Ар кимдин өзүнүн ошол карманын күчүнө жараша да. Мисалы бир уруудун өзүн биз көргөнбүз. Өздөрү да билет экен, бирок кандайча болуп атканын билбейт экен да, келип аткан кармачы. Алардыкында мындай экен, бүт бир уруудун балдары 3кө чейин эле балалуу болушат экен да. 3төн ашканы күзгө жетпейт экен да. Бул уруу ошо көнүп деле калыптыр да. Анан түбүн карап көрсөң бул эми карма да. Ошону сураштырып, анан кийин бул кандайча дегенде бир кандайдыр кыйын уруу болгон экен. Ошолор ушунчалык эми байып кеткенби, же ушунча жетишип жашап кеткенби, жылкыларды союп той берип, анан жалаң эле шылып алып, жанагы сулпеттерин баарын сөөгүн ыргытып ошондой бир кезирлик кылышкан экен да. Ошондой бир той болуп аткан учурдагы баягы эти ушундай бышып тартылып калган убакта анан бир аксакал пайда болуп калыпса керек. Анан келсе бата бергис аксакалды төргө өткүзүптү да. Анан төргө турганда эле алакан жайып эле күзгө 3төн ашпагыла, күзгө жетсе 3төн өтпөгүлө деген ушундай бата берип чыгып кетиптир. Анан баягы кымызга той алып отурган эл түшүнбөй деле калыптыр да, бирок баягы аксакалды таппай калышыптыр да. Ошондун бирок баягы уламышта айтылып келе берет экен. Мына ошол уруудун өзүндө ошондой бир чоң карма болуп калыптыр да. Эми ошол карманы чечиштиби, чечкен жокпу билбейм, но ошондой бир кабарым бар эле уккан. Азыркы күндөгү мына жаңы түшүп аткан энергетикалар менен ой менен эле чечип койсо болобу ошол нерсени? Сөзсүздөн ого 3 улуу энергетика иштейт деп атпайбы? Кечирим, сүйүү, ыраазычылыкчы. Мага адам өзүнүн кечирим деген нурду, кечирдим деген нурларды чыгарганда, бул сөзсүз эле бир кандайдыр бир суу сыяктуу, толкун сыяктуу болуп эле ошо кечиримдин нуру жуат экен да. Мен ушундай ойлоп койдум да. Ошол нерсени жууп кетет да. Бул адамдардын өзүнөн да, ошо адамдардын өзү бир баягы свободный болуп атпайбы, волясычы. Эгер өзүнүн волясынын эркиндигин билдире алса, мен кечирдим деген кечире алса, анда бул нерсе өзүнөн өзү жоюлат экен да. Бул кечирим нур кармаларды жоюп кетет да. Анан экинчи бир жакшы нерсе учур келип калды. Бунун баары козголуп калкып чыкты да. 1000 жылдык кармалардан бери 1000 жылдык кармалар келип атпайбы элдин дагычы. Бунун нерсенин баарына бүгүнкү күндө ошол эң күчтүү нур сүйүү Кудайдыкы деп атпайбы? Адам ошол ата тегинен кеткен күнөө болобу, же ушундай уруу арасында ушундай чогулуп, ушунчалык мээрим, сүйүү төгүп анан нерсе будага жоюлуп кетет экен да, жууп кетип атат да. Анан айла жок болгондо баягы жанга жан деп коет го. Анда кан чыгаруу ошондой менен да кылышып атат да. Бул иштейт экен, эч немеси жок экен да, баары иштеген, иштеп турган энергетикалар экен да. Бакыт эке, ушул жерде биздин бир көрүүчүбүз ушундай сонун суроо бериптир да. Эгерде ушул энергетикаңар чындык болсо дейт, арабтар, монгол, орустар оодарып кеткен Нур атадан келе жаткан куттарды жерибизге кайтарып койбойсуңарбы дейт.
мисалы арапка жамбыл кут 1992 жылы Манас Ордодо Карауыл чокудагы 4 бурчтук кут таштарды учуруп кеткен. Азыр Араб Эмираты кандай болуп атат? Колуңардан келсе ошолорду кайра оодарып кондурбайсыңарбы? Биз силерге ишенелик дейт. Не дейсиз Бакытбек? Кызык нерсе экен. Мисалы, билбейм, ошондо айтса бирөөлөр. Мисалы бирөөлөр эмес, ааламдан. Билдирде болсо муну жасасак болмок. Мисалы, силер билесиңер, билбейсиңерби? Орустардын метросы салынгандачы. Орустардын метросы салат да. Ал убакта ошондо бир 7 кишиби, 8 киши чогулат экен. Анан ошол метрого бир күч байлаш керек болот экен да. Анан ошондо кимиси айткан билбейм, ошого биздин ак кол аттын туягын байлаш керек болот экен да. Анан ошону байлаш керек болуп, анан булар жете окуйбу, кандай кылат, мен бул кантип байлар экенин түшүнө албайм. Анан ошо байлаганда бир эле бутун байлап калышат экен да, 4 бутун байлалышпай калат экен. Анан бул кийин бизге түшүп калды, ошонун бошотушуңар керек деген. Анан кийин отуруп алып, биз ошол энергетиканы бошоттук да. Эми андай окуялар көп, андайлардын көбүн жазып атам. Эми бул баягы мындай экен да. Элдин көпчүлүгү эле сүфт десең эле бир жаралып калгандай нерсе көрөт да, бул нерсе энергетика жасап коет экенсиң, ал акырындап ордуна келет экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, оногу деле сүрөткө тартсаң болот, жамбы турбайбы? Анан жамбы деп коет, Масатан 7 жамбыз деп коет. Оногу ташбаканчы. Ташбакан. Мына ошол 7 жамбыны да кандайча болуп атат да. Будун да кызыктыгы, Манас ата тиги Калкадагы немеде ошол кутту сайып жиберген экен да. Анан ошондо мына асык коюп, анан ошондо не бир түндө аткан көз мергендерди атып, буну түшүрө алышпай коет экен. Анан ошондо Манас ата өзү атат экен да. Өзү аткандан кийин анан бул жамбы жана кут жерге түшөт экен. Анан түшүп алайын дегенде акылман Бакай атабыз кой болбойт. Бул баягы арналып калды, сайылып калды. Бул кут бизге жакшылык алып келбейт, эми баягы кутту колдон чыгаралы да. Анан көрөкчө тигини көрдүңбү деп ошондо акым жанагы Айчүрөк энебиздин атасы да, ошонун белинде Айчүрөк жүр деп ошондой айткан экен да. Анан ошого куда түш кийин себине кайра алып келсин деп туруп, анан ошону беришет экен ошо акынга. Эми жанагындай условия болгон го, кийин баягы Айчүрөктүн себине алып келесиң дегендейчи. Анан алып кетет экен ак кишилер. Алып кеткенден кийин бул кут ошол жака барып, кандайын ошол хандын бир соодагер инилери болобу, соодагер туугандар болобу, баягы алтынды бөлүп сатып берет экен. Бул Афганистан экен. Ошондон ушул күнгө чейин Афганистандагы чыр чатактын басылбаган ошондон деп. Ага да тилек кылып койгонбуз, болгон эле. Анан бир күн эле ошол жерге бирөө көтөрүп келип калыптыр. Манас атанын жамбысы деп, силерге апар деп берди. Анан баягы биз билебиз да илимди, аябай таң калдык да. Анан ошо менен ошол ташбаканы ошол 7 бөлүктөн дейт, бул бир эле бөлүгү да. Анан бунун баягы символу да, символун жасап келди, өздөрү жасап келди. Анан ошомойдон биз буну божжуга коюп койдук. Мына ошого окшоп бир куттарды кайруулар болуп атат. Көп мындай кут аябай мындай, мисалы бүгүнкү күндө биздин кыргыздын калпактары менен кеткен, оюн чийимдери менен кеткен куттар бар. Ал ар бир элдин өзүнө ылайыктуу дечи, өзүнүн куттары. Бирок алардын баарын кайрыганбыз. Бүт куттар азыр өзүбүздүн элибизде, жерибизде, бирок бир гана өзүбүздүн элибизде. Бүгүн ал куттар кызмат кылыш керек, жалпы адамзатка өзүнүн кызматтарын кылып атат. Сон Бакытбеке. Ушуну мына айтылбагандыктан элдер билбейт да. Энергетик түрдө бул нерселердин баары биздин Кыргызстанга кайрылып калган. Дагы бир көрүүчү сонун суроо берип атат. Джонсон Серлагага окшоп магнитный генератор жасабайсыңарбы дейт. Свет энергиясы элге жетпей жатат. Буга эмне деп жооп бересиз? Мындай да, андан да чоң нерсени жасаса болобу? Андан да чоң нерсени жасаса болот. Андан да чоң нерсе бизге түшүп атат. Мисалы, ошол эле мисалы азыр эл жашабаган
шаарларды көрсөтүп атат. Мисалы Самарга көрсөтүп атат. Самардын айтымы боюнча мен түшүнүп атам. Мында бир эле күн сыяктуу эле. Күндөн алган энергетикачы. Ошол свет да берип атат, жылуулук да берип атат, керек болсо соткаңда зарядка кылып аткан энергетикалар берип атат да. Бул келечекте боло турган нерсе. Буну биз жазганбыз, болоорун да айтканбыз. Бирок ушунун баары эски нерсенин баары кетип, жаңы нерсе орногондон кийин адамдарда жашоодун өзү бесплатный болот да. Баардык нерсечи. Биз ошого келип атпайбызбы? Алтындорго өткөндөр үчүн. Баарысы эле өтөбүз деп ойлойчу, алтындорго өткөндөр өтпөгөндөр бөлбөйлү. Но өтөбүз деген чоң нерсе дебиз. Ошондой заман келип атат да. Мынча айтканда, биздин сөз менен айтканда 5 жашоо да. Сон Бактбек, ушул 5 жашообуз болсун. Сизге бүгүн чоң ыраазычылык, сүйүү, мээрим, ушундай сонун кабарларды айтып, эл сүйүнө тургандай кабарларды айттыңыз бүгүн. Рахмат сизге. Кааласың. Турдал байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бакыт байке айтып атат, сизге дагы сонун тарыхый аяндар түшүптүр. Ошол аяндарыңызды айтып кичине бөлүшүп кетпейсизби биздин көрүүчүлөр менен? Жогоруда Бакыт байке айтып өтпөдүбү, ушул Көлгө Манжыл ата мазарына барабыз деп жолго чыкканда Бакыт байке айтты. Жолдон көргөн аян тарткыла, көргөн аяныңарды барганда айтып бересиңер деп. Бакыт байке көз алдында чогуу отуруп келатканбыз. Анан биз объездойго чыгып жылганда эле жолдон Кемин жактан мазардан аталар чыкты. Ошол Манжыл атаны көздөп Кочкор жактан чыгышты. Бирок Кочкор жактан чыккан аталар төбө жетелеп, артынчылары бар болчу. Анан жолдо кетип баратып, бир жерге жеткенде Бакыт байкенин телефону шыңгырап, бирөөлөр менен сүйлөшүп калды. Көрсө ошол кезде жанагы ошо Казакстанда болуп аткан окуя жөнүндө билели деп сурашкан экен. Бакыт байке кыска жооп берип эле жүрүп койду. Ошол маалда мага казактын атасы алакан жайып бата сурап турганы сезилди да. Анан Бакыт байкеден сурадым. Баягы күзүндө смокту кетирген казак ата келип алакан жайып атат, бизден жардам сурап атабы? Бул кандай деп койдук. Анан Бакыт байке деле экөөбүз ошол бойдон суроо жабылып калды. Ошол бойдон жолдо карай кете бердик. Баратканда аталарды Кескенбейдин бер жагында бир мазардан тасторкон жайып аталар тосуп атты. Анан ал жерде мазар бар экендигин мен билген жокмун. Бакыт байкеден сурадым. Бакыт байке ушу тоңда, ушу биз бараткандан бери жагында мазар барбы десем, Бакыт байке деле көңүл бурган жок, унчукпай койду. Өзүң көрүп, өзүң чеч дегендей, өзүндөй мага ижрат кылдыбы, эметкен жокпуз. Бирок действительно баратканда ушу Кескенбейдин бери жагында бир мазар бар экен, тилек баттым. Неме? Табылды атанын. Табылды атанын мазары бар экен, ошону көрдүм. Анан бул эмне десек, ошол деди, анан көрсө, ошол жерге чогулушуп, анан аталар тиги Манжыл атага чогулуп аткан экен да. Анан баргандан кийин жанагындай иштер болуп, ошо Самарга көрүндүп, анан аягында келип биз ошондой чечимге келдик, ошол жана Кенесары атанын келип кечирим сурап кыргыздардан. Ошол тарыхый окуя экен. Ошол жерден чечтик да, ошондо көрдүк. Ошол Казакстанда жанагы иштер болуп аткан кез болчу ошол кезде. Сон рахмат Турдал байке, бар болуңуз.